Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Ayal kişi yerinin köngülü kalsa, kүйөсүн сүйе албаса, анан балдарым деп жашаса күнөөкөр болбойбу? Мындай учурда талак сураса, бейиштин жытын жыттабайт деген хадиске түшүп калбайбы? Ayal киши мажбур жашаш керекпи? Биринчиден, бул маселеге кирүүдөн алдын бир нерсени айтуум керек. Суроо жоопторду карап отуруп, жана жеке жашоомдон келип чыгып айтамын. Көпчүлүк аялдар күйөөсүнөн көңүлү калган. Бардык аялдар балдары үчүн жашайт бул дүйнөдө. Эч бир аялды көрбөдүм бул жашоодо эрим үчүн жашаймын деген аялды. Мындай аялдын уругу аз болсо керек, негизи билбейм эмне үчүн, балким аялдар сүйүүгө тойбойт. Эркек кабыргасын алып туруп, аялына жайлап койсоң, ошондой ал киши бактылуумун десе керек. Болбосо күйөөсүнөн көңүлү калган. Жашоосу бечара бир жашоодой көрүнө берет аялдарга. Ошондуктан мындай учурда аял киши шашылбоосу керек. Эмне үчүн көңүлү калды күйөөсүнөн? Еримден көңүлүм калып кетти деп жүрө бербестен аракет кылуу керек, көңүлдү тикелегенге. Күйөөсүнүн жакшылыктарын эстөө керек. Көңүл калып кетти дейилсе, көңүл кала берет. Көңүлүңүздү сиз башкарың, сизди көңүлүңүз башкарбасын. Көңүлгө сиз буйрук бериң, көңүл сизге буйрук бербесин. Жакшы көрөсүн десеңиз жакшы көрөсүз. Жок, жаман десеңиз жаман көрө бересиз. Аллахтын рухсаты менен, каалоосу менен инсан өз сезимдерин пайда кылат. Сезимдериңиз сизди башкарып калуусуна, сезимдериңиз сизди башкарып алуусуна жол койбоо керек. Адам баласынын табияты мына ушундай, өзүн бактылуу сезип турса да, өзүн бактсызмын деп эсептей берет. Хадисте эч бир себепсиз, жамандыксыз талак сураса аял киши күйөөсүнөн бейиштин жыты арам болот дейилген. Еримди жаман көрүп калдым, же эрим мени жаман көрүп калды деп, мындай учурда аял киши дагы, эркек киши дагы талак маселесине шашпоосу керек. Эми укуктарды орундай албай калуу бул башка сөз. Хадисте айтылат, Сабит ибн Кайс деген сахабанын аялы келип, пайгамбарыбыздын алдына, мен күйөөмдүн дининде да, кулк мүнөзүндө да эч бир нерсесин айыптай албайм. Ошондуктан тозок аял болуп калуудан корком деп айткан. Себеби күйөөсүн жактырган эмес, сүйгөн эмес. Сүйбөй, анан күйөөсүн акысын орундай албай, анан тозоку болуп калуудан корком деген Сабит ибн Кайстын аялы. Бирок мына ушул жерде бир нерсе бар. Сахабалар заманында бир аялдын ажырашуусу жана күйөөсүнөн ажырап 50-60 жол эрге тийсе да, ал айып саналган эмес. Ошондуктан Сабит ибн Кайстын аялы да, башка аялына да башка бир сахабалар үйлөнгөн кийин, азыркы биздин заманда бир аял эринен ажыроосу, кала берсе, ер өлгөндөн кийин да эрге тийүүсү айып саналып калган. Каалан коом ушундай. Бирден эле өлгөн экен дейт. Бир аял 2 жолу эрден ажырап, кийинки жолу эрге тийсе, андан да ажыраса, кийин башка эркектер ага үйлөнүүдөн коркуп калышат. Эмне болгон бали аял дейт. Эрге тийсе, канча эрден чыккансың деп анын жүзүнө салат. Канча эрден чыктың деп. Сахабалар заманында бир аял ажырашса, кийин ага башка бир сахаба үйлөнүп алган. Айып саналган эмес ажырашуу. Азыр эми кээ бир аялдар күйөөмө көңүлүм жок деп Сабит ибн Кайстын хадисин бетке кармап, балдарына карабай күйөөсү жакшы көрүп турса да, ажырашам деп талак суроосу бул туура эмес. Ажырашып алып, анан аял киши көчөдө калат. Тигиникине барган, бунукуна барган, арада сарсан болот. Умар радиаллаху анху айткан бир сөзү бар. Лейсет кулул буют тубна алал хуб. Бардык үй бүлөлөр сүйүүнүн үстүнө курала бербейт деген. Талак бергенден кийин балдар арада сарсан болот. Тууган урукчулук үзүлүп кетет. Ата-энеси ажырашып кеткен жаштар айтып калат. Апам айтат дейт. Атаң менен көрүшсөң ыраазы эмесмин дейт. Атасына барса, атасы айтат, апаң менен көрүшсөң ыраазы эмесмин дейт. Эки оттун ортосунда балдар калып кетет. Аял киши ажырашып кетип, аял киши башка бир эрге тиет. Ал күйөөсү балдарын сыктырбайт. Балдар үйүнө алып барып ташта дейт. Атанын алдына барса, ата башка бир аялга үйлөнүп алган, ата кабыл албайт. Энеге барса, эне башка бир эрге тийип алган, анын эри кабыл албайт. Балдар көчөдө калат сарсан болуп. Эрге тийбейин десе, эрге тийбей өтөйүн десе, бул да жеңил иш эмес. Тууган урукка барса, алар да батырбайт. Көчөкөйдө жүрсө, эри жок аял деп башка бир эркектер үчүн фитна болот. Ошондуктан бул учурда, мындай учурда себептерди кароо керек. Эмне себептен күйөөсүнө көңүлү жок? Оңдосун көңүлүн. Күйөөсүнөн көңүлү калса эле талак суроого шашпоо керек аял киши. Туура, мажбур эмес жашоого, бирок кийингиликтин пайда зыянын
қарап тұрып анан иш тутуу керек. Wallahu alam.